Кыргыз тили 3 класс. Кыргыз тили 3 класс мугалим Сапаркулова Чынара Жакпековна. Саламатсыңар балдар. Сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы заттын өңүтүүсүн, даамын, көлөмүн, формасын билдирген сын атоочтор жөнүндө бүгүн сөз кылабыз балдар. Буга чейин биз сөз түркүмдөр жөнүндө өткөнбүз. Кыргыз тилинде кандай сөз түркүмдөр бар экенин билебиз балдар. Анан биз бүгүнкү сабакта эмнелерди билебиз? Сабактын максатын карагыла балдар. Сын атооч сөздү кошуп сүйлөм түзө алабыз. Сын атооштун өңүтүүсүн, көлөмүн, формасын көрсөткөн сын атоочторду сүйлөм ичинен таба алабыз. Текстти угуу менен тексттин ичинен сын атоочторду табабыз. Балдар, мен силерге маалымат берип кетким келет. Сын атооч сөздөр кыргыз тилинде канча сөз түркүмү бар боюнча мен өткөн сабакта маалымат бергем. Жалпы жөнүнөн маалыматыбыз бар. Кыргыз тилинде силер азырынча биле турган сөз түркүмдөр бул зат атоочу. Эгерде биз зат атоочту билсек, анда биз сын атоочту сүйлөм ичинен бат эле табабыз балдар. Зат атооч ким эмне, кимдер эмнелер деген суроолорго жооп берет. Ал эми ошо заттын кандай экендигин көрсөтүп турган булар сын атоочтор болот. Заттын кандай экени, жакшы, жаман, ачуу, таттуу деген мына ушулар жөнүндө жалпы жөнүнөн маалымат алабыз. Эми бул жерден силерге дагы бир нерсе токтолуп кетким келет. Сын атооштун өңүтүүсү болгондо кызыл, сары, кыпкызыл, жапжашыл деген көлөмүн карагыла. Чоң, кичине, тоголок, төрт бурчтуу деген сыяктуу формасы ушуга кетет балдар. Ушулар боюнча кененирээк сүйлөшөбүз бүгүн балдар. Кунт коюп сабакка кунт коюп угасыңар деген ойдомун. Андан тышкары текстти угуу менен биз ошо тексттин ичинен сын атоочторду эмне кылышыбыз керек? Тапканга аракет жасашыбыз керек балдар. Анда эмесе сабакка көңүл бургула. Сүрөттөн эмнени көрүп турасыңар балдар? Бул сүрөт азыркы биздин өтө турган темага аябагандай байланыштуу балдар. Бүгүнкү тема сын атооштун эмнесин өңүтүүсү, көлөмү, формасы деп айтылат. Карагыла. Кандай көлөм, эмнени көрүп атасыз? Көлөм, формасы тоголок, бул карагыла. Кандай түстө экен? Сары, жашыл, кызыл, мына. Бул сын атооч. Кандай? Тоголок, кандай? Сары, көк, кыпкызыл, саргыч, мына күчөтмө формасы да болот бул жерде. Анан ары карагыла балдар. Карагыла. Бул эмне? Зат атооч менен байланышта болот. Бул эмне? Лимон. Бул эмне? Бал муздак балдар. Эми карагыла бул жерден. Лимон кандай түстө? Сары. Лимон кандай? Кычкыл. Лимондун жалбырагы кандай түстө? Жапжашыл. Жашыл, жапжашыл. Анан ары. Бул эмне? Зат атооч. Бал муздак. Карагыла. Бул эмне? Бал муздак. Бал муздактын формасы кандай экен? Сүйрүү экен, Мынакей карагыла. Түсү кандай экен? Ак, кызыл, кыпкызыл. Кызыл, кыпкызыл, сары, сапсары, жашыл, жапжашыл деген күчөтмө сын атоочтор бар. Мына буларды дагы силер мындай айлана тегелектен түстөрдү көргөндө эле, бул сын атооч экен. Кандай сын атооч экен бул? Мына. Кандай деген суроону берсек эле биз сын атоочту таап чыгат экенбиз мынакей. Бул жерде сын атоочтун 3 нерсесин көрүп атабыз. Карагыла. Эмне? Зат атооч бердик, лимон. Лимон кандай? Сары, өңүтүүсүн көрүп атабыз. Даамы кандай? Кычкыл. Лимон жалбырагы кандай? Жашыл, түсүн дагы билип атабыз. Лимондун формасы кандай? Сүйрүү.
Көрдүңөр, мына өңүтүсү, көлөмү, формасына ушул жерден эле биле алсак болот экен. Бул жерден дагы ошону көрө алсак болот. Түшүндүңөр деген ойдомун, балдар. Аябагандай бизди дайыма бул зататош, сынатоштор бизди айлана тегибиз дайыма курчап турат. Андан кийин карагыла, кандай сонун жаныбарларды көрүп атабыз, бул жерде. Бул эмне, балдар? Кана кимде ким тапкан болсо, азаматсыңар, балдар. Бул пил. Пилдин жанында чычкан. Эми карагыла. Пил кандай? Көлөмүн формасы эмес, көлөмү. Пил чоң. Чычкан кандай? Кичинекей. Чычканын куйругу кандай? Узун. Көрдүңөрбү? Кандай түстө? Ошолордун баардыгын не сынатоочко тиешели. Бул көлөмүн көрсөттү сынатооштун, балдар. Анан ары биз ар кандай түстөрдү көрүп атабыз. Кандай түстөрдү көрүп атабыз? Кызыл, сары, күрөң, жашыл түстөрдү көрөт, сыя түс көрүп атабыз. Эми биз формасын билишибиз керек бул жерден. Мына ойлонобуз, балдар. Бул эмненин формасы? Канча бурчу бар экен бунун? 1, 2, 3, 4 бурчтук. Бул кандай формасы? Сүйрү. Бул 3 бурчтук. Бул кандай? Тоголок. Бул канча бурчтук? 1, 2, 3, 4, 5 бурчтук. Бул 1, 2, 3, 4 тик бурчтук, формаларын дагы айтып кеттик. Ошондой эле кандай деген суроо менен канча түстү таптык бул жерден? 1, 2, 3, 4, 5, 6 түстү таптык, балдар. Анан ары эми карагыла. Сынатооч сөздөр заттын өңүтүсүн жайынча салыштырып жана күчөтүп көрсөтөт. Мисалы мен айттым: кызыл, кызылыраак, кызгылтым, кыпкызыл, чымкый кызыл, өтө кызыл. Сынатооштор заттын формасын, көлөмүн, даамын билдирип, оюбузду аныктап жана тактап турат. Тоголок топ, бийик тоо, ширин коон. Балдар, мен буга чейин мен силерге мисал бердим, балдар. Мына мисалдарда мына сынатооштун бүт нерсесин көрүп туруп атабыз, балдар. Түшүнүктүү болуш керек, ошондо сынатоош дегенде эле биз эмнени түшүнөт экенбиз? Эмне деген зататоош, ким эмне деген суроону берүү менен эле заттын өңүтүсүн мына кызыл, кызылыраак, кызгылтым, кыпкызыл, чымкый кызыл, өтө кызыл деген сөздөрдү таба алсак болот экен. Мынакей заттын формасын, көлөмүн, даамын, даам болгону мисалы лимонду алдык. Лимон кандай? Кычкыл. Түшүнүктүү болуш керек тема, балдар. Анда эмесе, балдар, азыр мен силерге бул жерге табышмактарды койдум. Бул темага аябай байланыштуу. Азыр мен окуп берем, силер ушул табышмактарды тапканга аракет жасагыла. Өтө баалуу бир зат бар. Сүйлөгөндү билбеген, көздөрүн ирети менен ирмеген. Ал жерде дагы 3 түс бар, балдар. 3 түс. Биз жолдон өтүп жатканда аябагандай бизге пайдасы тийген нерсе. Ойлонобуз, балдар. Ойлонуп тапканга аракет жасагыла. Өтө баалуу бир зат бар. Сүйлөгөндү билбеген, көздөрүн ирети менен ирмеген. Тапкан болсоңор азаматсыңар, жоо туп-туура таптыңар деген ойдомун. Карагыла. Өтө баалуу бир зат бар. Сүйлөгөндү билбеген, кызыл, сары, жашыл көздөрүн ирети менен ирмеген. Бул эмне экен, балдар? Светофор экен. Мынакей түстөрүн карагыла. Кандай түс? Кызыл, кандай? Сары, кандай? Жашыл, кандай? Кыпкызыл, сап-сары, жап-жашыл. Күчөтмөсүн дагы, күчөтмө сынатоошто колдоно алсак болот. Светофор экен. Эми ушул жерден эле мага сынатоош таап бергилечи, балдар. Кайсы болушу мүмкүн сынатоош? Кызыл, сары, жашыл, булар сынатоочтор, балдар. Анан кийинки табышмакты карагыла. Кичине гана киши
Өзү ичкери, сакалы тышкары. Көңүл бурабыз. Бул жерде да түстүн кана кичине гана бир киши өзү ичкери, сакалы тышкары. Сабиз. Сакалы сыртында, өңү сары. Так, анан ары балдар кеттик. Жайында ысыкты дегдейт, кышында суукту сезбейт, кийгени жибек, жылы бою чечпейт. Жыл бою ошол түстө тура берет экен. Ойлонобуз балдар. Ойлонуп көргүлөчү. Жайында ысыкты дегдейт, кышында суукту сезбейт, кийгени жибек, жылы бою чечпейт. Карагыла. Кана, кайсы сөздү алып келдик биз бул жерге? Сына тоош сөздү алып келдик. Карагыла балдар. Кийгени жап-жашыл жибек. Кандай? Жап-жашыл. Эмне? Жибек. Кандай жибек? Жап-жашыл жибек. Бул эмне экен балдар? Бал аты. Жайы кыш эмне? Ал жап-жашыл мойдон турат. Анан кийинки сакал киши бар, санап бүткүс тиши бар. Көңүл бургула балдар. Узун сакал киши бар, санап бүткүс тиши бар. Бул силерге подсказка кылып кетейин балдар. Бул эмнеде? Талаада өсөт. Дыйкандар буну себет. Узун сакал киши бар, санап бүткүс тиши бар. Кандай сакал экен ал? Узун сакал экен. Мынакей сына тооч таптыңар болуш керек деп ойлойм, э? Бул арпа балдар. Ар бир табышмакта эмне кылды? Биз эмнени кылдык? Сына тоошторду коюп чыктык балдар. Эми силер кандай гана сүйлөм түзөсүңөрбү, текст түзөсүңөрбү, силер эмне кыласыңар балдар? Сына тоошту таба алат деген ойдомун. Бул жерде жайында ысыкты дегдейт, кышында суукту сезбейт, кийгени жап-жашыл жибек, жылы бою чечпейт. Жап-жашыл. Кандай? Жап-жашыл. Жашыл десек да болот. Узун сакал киши бар, санап бүткүс тиши бар. Кандай сакал? Узун сакал. Түшүнүктүү болуш керек, балдар бардыгы. Анда эмесе, андан ары бүгүн силерге бир текст бердим, текст алдым. Түстөрдүн маеги. Түстөр өз алдынча сүйлөшүп жатат балдар. Бул түстөрдүн маегинен силер эмнени байкадыңар? Ак түс өзүнүн түсү жөнүндө эмнени айтып атат? Кара түс өзүнүн түсү жөнүндө эмнени айтып атат? Ошого көңүл бургула. Анан сүйлөм текстин ичинен сөздөрдү угуп атканда сына тоошторду тапканга аракет жасагыла балдар. Түстөрдүн маеги. Ак түс. Мен акмын. Дүйнөдө эң биринчи мен жаралгам. Ак жол, ак мөңгү, ак болот, ак кебес. Ушулардын баары менин атымды алып жүрөт. Актыгыма ыраазы болгон адамзат кээде аппак, апакай деп да айтат. Бардык жакшылыкты мени менен аташат. Ак тилек, ак ниет, ак дасторкон, ак нан, ак көңүл. Эми ак түстөгү биринчи абзацка көңүл бурабыз балдар. Ак түстөгү биринчи абзацта эмнелер айтылып атат? Мен акмын дейт. Мен кандаймын? Мен акмын. Так, эми бул жерде бул өзүнүн кандай экендигин көрсөтүп атат, Эми ушул жерден балдар кана биз сына тоошторду таап көрөйүкчү. Кандай мөңгү? Ак мөңгү. Кандай жол? Ак жол. Кандай булут? Ак булут. Кандай кебес? Ак кебес. Бул жерге кээде аппак, апакай. Кандай? Аппак. Кандай? Апакай. Анан кийин ак тилек, ак ниет, ак дасторкон, ак нан, ак көңүл. Бул жердеги биринчи абзацта ак деген түс өзүнүн кандай кызмат аткаргандыгы жөнүндө силерге айтып берип жатат. Ак тилек, ак ниет, ак дасторкон, ак нан, ак көңүл.
Ақтын түсі мен қандай қызмат елге атқарам деп атат. Ошол жерінде маалымат берип жатат. Анан ары қара. Мени көбүнчө ак менен карама каршы мааниде салыштырышат. Кара кой, кара торпок, кара эчкинин эмнеси жаман? Акты деле кара менен жер кыюлап жатпайбы? Кара көз, кара каш, кара чач кыздардын ак жүзүнө жарашык берип турат. Алды калың кара жер деп мен күчтүүлүгүмдү даңазалашат. Адамдардын пейили оңосо караны деген сөз жоголот эле дейт. Кара дегенди карагыла. Кара түстөгү ал элдерге кандай кызмат кылгандыгы жөнүндө айтып берип жатат балдар. Бул жерде карагыла. Кандай ак, кара кой, кандай кой, кара, эмне торпок, кандай кара, мына бул жерде сын атооштор. Кара көз, кандай көз, кара көз, кандай каш, кара каш, кандай чач, кара чач. Кыздардын ак жүзүнө жарашык берип турам дейт. Мына өзүн эмне кылып атат? Кара десе эле мен эмне кылып эмнетпегиле дейт? Жаман ойлоп, жаман ойдоп кетпегиле деп атат. Кара дагы эмне экен? Адамзатка кандайдыр бир кара түстүн дагы пайдасы бар экен дейт. Бул жөнүндө дагы силер эмне кылышыңар, түшүнүктү жакшы алышыңар керек. Анан ары жашыл түс эмне деп атат, өзү жөнүндө эмнени айтып атат? Мен жаратылыштын өңүмүн. Чөп, арча, жалбырак баары мага окшош. Бул ак менен кара түскө караганда жашыл аябагандай кыска эле өзү жөнүндө мактаныптыр, балдар. Мен жаратылыштын өңүмүн дейт. Жаратылыш бизди курчап турган айлана чөйрө, чөп, айланага көрк берет, арча, жалбырак баары кандай түстө? Жаңы табышмакта деле айтып кеттик, жашыл түстө. Алар айланага жап-жашыл болуп, абаны тазартып, өзүнүн пайдасын алып. Жашыл түстүн дагы эмнеси бар экен? Пайдасы бар экен, балдар. Эми көк түс эмне деп атат, өзү жөнүндө кандай кызмат кылат экен бизге, балдар? Чөптүн өңү сага окшош болсо деле, менин атым менен аташат. Жашыл чөп деп айткандыктың беле, көк чөп, көк шибер дешет да. Бул дагы өзү жөнүндө эмне кылды? Аябагандай кандай элге кызмат кыларын айтты. Көк чөптүн өң түзү сага окшош болсо деле, менин атым менен аташат дейт. Жашыл чөп деп айткандыктың беле, көк чөп, көк шибер деп аталат. Көк түстүн дагы бизге эмнеси бар экен? Айлана тегерекке көрк берип, өзүнүн пайдасы бар экен. Көк түстөгү дагы эмне кийимдерди биз эмне кылабыз? Алабыз, кийебиз, буюмдарды да алабыз. Көлдүн көйнөгү да меникиндей. Көк көл, көк асман, көк муз баары менмин. Эгер көк дегенде эле биз эмнени элестетет экенбиз? Ысык көлдү элестетсек болот, Көлдүн көйнөгүн меники дейт. Көктүн дагы аябагандай, көк түстүн дагы бизге пайдасы аябагандай чоң экен, балдар. Ал эми сары түс өзүн эмне деп атат? Карагыла. Менин түсүм күндө бар, алтын да мага окшош дейт. Карагыла. Бизге сары түс да өтө өзүнүн адамзатка пайдасын айтып атат. Эң биринчи эле күндү карасаңар, бизге күн кандай болуп тиет? Сап-сары болуп тиет, Анан биз аябай кымбат буюмдардын бири бул алтын, Алтындан дагы өң эмне экен? Сары түскө окшош экен. Мына балдар, биз азыр эле жашыл, көк, сары, ак, кара түстөр менен эмне кылдык? Маалымат алдык. Ар бир түстүн эмнеси бар экен? Пайдасы бар экен, балдар. Анда эмесе, балдар, азыр биз үйгө тапшырма алабыз. Үйгө тапшырма өң түстү билдирген 10 сөздү жазабыз. Өң түстү кандай сөздөр билдиренин, аны силер бүгүнкү сабакта жакшы эле билдиңер болуш керек деген ойдомун. Мына азыркы эле тексттен дагы ошол боюнча дагы алып жазып сүйлөм да түзсөңөр болот. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты, балдар. Саламатта калгыла.